кеңештин депутаттыгына талапкер болуп аткан 29-шайлоо округунан Темирболот Абыкеев Үгүт кербени менен Кочкор районунун Чолпон айылындагы шайлоочулар менен жолугушууга келди. Эр жигит сөзүнө турат, эл үчүн кызмат кылат дейт. Урматтуу чолпондук туугандар, урматтуу талапкерлер, мына жогоруда бардык талапкерлер өзүнүн өмүр баянын, баскан жолун, программасын айтып өттү. Биз дагы ошол ансыгандай биз дагы толук кандуу өзүбүздүн басып өткөн жолубузду, өмүр баяныбызды андан тышкары эмне максатта баратабыз депутаттыкка, ошону боюнча бир катар токтолуп өтсөм, биз ушул өзүм карапайым семьянын баласымын, 8 бир тууганмын, анын ичинде 7-симин, 4 кыз, 4 эркек. 1991-жылы Карасас айылында Орозбак мектеби бар, ошого босогосун аттагам. 2002-жылы ийгиликтүү аяктап, 2002-жылдан 2007-жылга чейин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу юридикалык академиясына тапшырып, ошол академияны ийгиликтүү аяктаган. Ушундай мекенчил эл үчүн иштейбиз деген уул кыздарыбыз бар экен. Сиздерге окшогон элдин жүгүн тартып иштеш оңой эмес. Мына ошол жолго аттанып атсыңар. Ак жол барыңыздарга ийгилик каалайбыз. Өтүп калсаңыздар дагы, өтпөй калсаңыз да буйрук. Ошондой болгон күндө да ушундай программаңыздарды кайра кайтпастан ошону алга алып жүрө берсеңиздер деген тилегим бар да менин. Темирболот Абыкеев кайрадан Кочкор районунун Эпкен айылындагы шайлоочулар менен жолугушууну улантууда. Муну буйрса, мындай кылалы. Президентибиз айткандай, муну өкмөт салат. Бирок өкмөткө салдырыш үчүн туура маалыматты жеткизип, министрлер менен сүйлөшүп, могул жерде момундай көйгөй бар деп биз сүйлөшүбүз керек да. Ага менин дараметим дагы күчүм да жетет. Кудайым буйрса, мен сиздер айткандай буйруп депутат болуп калсам да болбосом дагы ушул маселени көтөрөм. Муну сиздердин алдыңарда сөз берем. Бирок ор койгон жамбашыбыз эле калды. Биз эми аракет кылып чапкылагың жигит. Билимиң да бар экен, сөзүң да дурус экен, тажрыйбаң да бар экен. Келечекте эми сага үмүтүбүздү арталык. Ушул жерде ага туугандар жалпы бир атанын баарыбыз эле кыргызбыз, бирок бир атанын балдарыбызбыз. Ушул жерде бир айылдан бир арыктан суу ичкен адамдарбыз. Ушулар чогулуп кеңешип туруп, добуштубузду сага тартуулаганга аракет кылалык. Абылан Жылоолов, жолбо Арыстан Жылоолов ушул иши илгерки болуп депутат болуп шайланып кетти. Мен кандидатмын ушинтип десем, мен Темирболотду шайлайм дейт. Ой, мен Темирболот менмин десем, сенсиңби деп анан тааныштык байке. Рахмат. Уадангарга бек турсаңар эле.